Баарыңарга салам достор. Кайрадан силер менен көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү чыгарылышта мен силерге өзүм 3-4 айдан ашык убакыт жанымда ташып, жакшы көрүп, кызыгып окуган китебимден алган инсайттарды бөлүшүүнү туура көрдүм. Бул китептин аты Атомдук адаттар, англисчеси Atomic Habits деп коет. Бул китеп негизи Джеймс Клир деген жазуучу тарабынан жазылган. Китеп эме деп башталат. Эң башында Джеймс Клир өзүнүн башынан өткөн окуяларды кошот да, мисал келтириш үчүн. Мектеп учурунда ал бейсбол ойноп атып, катуу травма, катуу жаракат алат. Андан айыгуу өтө узун жана татаал болот да. Анан бул жерде күнүмдүк адаттардын таасирлери, күнүмдүк адаттардын биздин жашообузга кандай таасир этет, негизи ушул темага көп басым жасалат дагы. Анан ошол автор өзүнүн жаракатынан, өзүнүн травмасынан кантип күнүмдүк адаттарды туура колдонуу менен айыкты, ошону мисал катары келтирет. Мисалы, аябай оор жаракат алып, даже басканга дагы алык албай калат. Анан күнүмдүк көнүгүүлөрдү мындай адат кылып, аны таштабастан күн сайын ошол көнүгүүлөрдү жасап, күн сайын убагында дарысын ичип, күн сайын убагында дагы бир нерсени кылып отуруп, ошол жаракатынан айыгат. Муну менен ошол автор бул китептин негизги идеясын бергиси келет. Башкача айтканда, күнүмдүк адаттар биздин ким болушубузду чечет. Эгерде биз күн сайын саат 10-11ге чейин уктап, анан күн сайын негатив сүйлөп, күн сайын жашообузга нааразы болуп же бир нерсени кыла берсек, биздин жашообуз ошол болот. Мындайча айтканда, биз эмне кылсак, биздин жашообуз ошол. Биз эмне жесек, биздин организмибиз, ден соолугубуз ошонун натыйжасы дегендей да. Негизги китептин негизги ою ушундай. Бул китептин ичинде ошол күнүмдүк адаттарга, кылган майда чүйдө нерселерге мисал катары айтылган. Мага аябай жаккан ушул мисал. Эгер бөлмө чачылык болсо, аны жыйнасак, ал кайра эле чачылат дейт да. Аны биз кыска адаттарды калыптандыруу менен, мындайча айтканда, аны чачылганга чейин алып келбестен, ар бир буюмду убагында эле өз ордуна коюп, мисалы, биз бир жактан келсек, мисалы университеттен келип сумканы тияка таштап коебуз, тура берет, эч нерсе болбойт деп. Анан костюмубузду тияка илебиз, анан бут кийимибизди тияка коебуз. Ошону менен кичине нерселер болуп отуруп, ал көбөйүп кетет дагы. Мындай кыргызчада жакшы сөз бар го, көптү көрсө көл болот деген. Ошол сыяктуу мындай кыска эле нерселер үйүлүп отуруп, аябай чоң жыйынтыкка алып келет да. Жакшы нерселерди аз-аздан болсо да кыла берсең, ал чоңоюп аябай чоң жакшылыкка алып келет. Жаман нерселерди аз-аздан болсо мейлинче кичинекей эле го же мейлинче аз эле го дебестен кылбашыбыз керек экен. Ошол мейли деп ошентип көз жумуп, кичинекей жамандык болсо деле же кичинекей туура эмес нерсени кыла берсек деле, ал чоңоюп отуруп чоң нерсеге айланат экен. Китептин аты дагы ушундай Атом деп айтылып турат. Атомдук адаттар деп, адаттардын күчү тууралуу айтылып атат да. Жанакы мисалга кайра кайтайын. Ошол комната чачылык болсо, аны жыйнасак, ал кайра эле чачылат. Анткени биз аны чачып, ошого көнүп калганбыз. Адат болуп калган бизгечи. Комната чачылат, жыйналат, чачылат, жыйналат. Аны убагында эле өз ордуна коюп койсок, ал нерсе болбойт, бизге ашыкча нерсе алып келбейт деген. Бул жерге кичинекей кыстарыма айта кетейин. Мен чоң энем дагы ушул нерсени көп айтчу да. Мен кичинекейимде көп маани бербепмин. Азыр чоң бир китептен окуп алып таң калып атам. Мисалы, алган нерсеңи дароо ордуна коюп кой. Же болбосо, мисалы, бир кружкага чай ичсең, пиалага чай ичсең, анан чайды дароо алып барып идиш жууган жерге коюп койбостон, дароо чайкап, жууп, ордуна көмкөрүп кой. Же бир кийимди алсаң, дароо аны ордун түздөп, анын мындай ордуна коюп кой. Баарын убагы менен бүтүр. Аз болсо дагы, майда жумуш болсо дагы, аны мындай майда деп көз жумуп койбостон, ошонун күчүнө маани бер деген сыяктуу мисалдарды көп айтчу да. Анан сөзгө дагы мынтчу: бирөө бир нерсе десе, унчукпай койбостон, дароо жообун берип кой деп, же айткың келген нерсени уялып жүрө бербестен сразу айтып кой деген сыяктуу. Ушул мисалдар мага аябай жаккан.
Бул китептеги дагы мага эң жаккан, эсимде калган 3 эң негизги эрежелерди бөлүшөйүн. Алардын бирөөсү жакшы адаттарды калыптандыруу үчүн жаман адаттардан арыл деп айтат да китепте. Бул мага аябай жаккан. Мисалы биздин жашообузда 10 орун болсо, место болсо, мисалы анын 7-өсү жаман адат болсо, 3-өсү жакшы адат болсо, жакшы адатка место калбай калат деген сыяктуу айтылганда, ошол жакшы адаттарды калыптандыруу үчүн жаман адаттардан арылыш керек деп. Мисал үчүн китеп окууну адатка айлантуу үчүн мисалы түнү менен телефон чукканды азайтыш керек. Же болбосо эрте туруш үчүн кеч жатканды жок кылыш керек дегендей. Мисалы эрте менен эрте тургубуз келсе, биз эрте жатышыбыз керек, уйкубуз канып эрте ойгонуш үчүн. Ушундай да, мисалы жаман адаттарды жоготуш керек, анткени жакшы адаттарды келүүсүн кааласаң деген. Ушул эреже мага аябай жаккан, ушуну жазып алгам. Андан кийинки эрежени айтайын. Мындай. Көз көргөн нерсесин кылат деп айтылат да. Мисал келтирген бул жерде, бир кафенин мисалын келтирген. Кафеге барганда холодильник бар экен, кафеде. Ал жерлерде жалаң газ суусундуктар экен, таза суу тиги бушта эле башка жерде эле турат экен. Мынтип элге көп көрүнгөн жерде газдалган суусундуктар турат экен да. Анан аяка изилдөө жүргүзүп көрүшүптүр. Ошол элге көп көрүнгөн, элдин көзүндө турган орто жерге газ сууларды койгондуктан эл көбүнчө ошол газ сууларды алат экен. Газ суулар сатып алат экен, таза суу сатып алган киши аз экен. Көргөнүн кылат, көсө түрткөнүн кылат деп чоң энем макалдарын айтып калчу. Биздин көз алдыбызда болуш керек экен, жардамчы болуп. Андан кийин ошол эле изилдөөгө ошол газ суулардын ордуна таза суу коюп койсо, кийин эле элдер келип ошол таза сууну ала баштаптыр. Бул мисал түшүнө алдыңар, таза суу ала баштаптыр. Анткени анын көз алдында турат ошо. Көз алдында турган үчүн ошону алып атат. Жөнөкөй мисалдарды дагы айта кетейин. Мисалы, китеп окууну дагы адатка айлантыш үчүн дайыма жаныңда китеп жүрсүн дейт. Туура да, эгер биз китептерди алып китеп окуйм дейбиз дагы, аны тетиги шкафтын башына же тетиги башка жака коюп койсок, аны көзүбүзгө көп илинбейт да күнүмдүк турмушта. Көзүбүзгө көп илинбеген үчүн аны биз окуп, аны кылуу мындай кыйыныраак болот. Анын ордуна мисалы жаткан жерибизге же сумкабызга кичинекей китептерди салып жүрсөк, бош убакта эле ошону ачып окуганы мүмкүнчүлүк болот. Же мисалы көбүрөөк суу ичүүнү кааласак, дайыма жаныбызда суу ташып жүргөндү адатка айлантышыбыз керек. Анткени мисалы суу ичкиң келет, бирок жаныңда суу жок. Мейли кийин ичем дейсиң, ошон үчүн унутуп каласың. Анан аз суу ичүү сага адат болуп калат. Ошого бир нерсени, жакшы бир нерсени адат кылуу үчүн биз ошол адатты калыптандырууга жардам берген буюм тайымдарды, заттарды көз алдыбызда, жаныбызда алып жүргөнгө аракет кылыш керек экен. Мисалы телефонду көбүрөөк чукугандан арылгыбыз келсе, маанилүү убакта телефондорду иштетип чукулап, анан аны көздөн ыраак коюп, өзүбүздүн ишибизге басып мындай түркчө айтканда одакланышыбыз керек. Кыргызчасы эмне болот? Одакланмак. Ошого кунт коюп, ошого көңүл бурушубуз керек да. Анткени жаныбызда телефон турса, мисалы иштеп атабыз да, мен өзүмдөн да байкагам да муну. Бир проект жазып атасың же бир нерсе кылып атасың, же китеп окуп атасың, отуруп иштеп атасың, жаныңда телефон турса, деп зеригип кетип эле сразу телефонду алып аласың да. Телефонго кирип кетесиң ошо боюнча. Анын ордуна телефонду маанилүү жумуштарды бүтүрүп, алысыраак коюп, иштеген жерибиз телефон жок, өзүбүзгө керектүү буюмдарды эле коюп койсок, мындай оюбуз чачырабай, жакшы иштегенге өбөлгө түзөт. Бул экинчи негизги эреже болду. Биринчиси эме болду. Биринчиси эмне болду? Жакшы адаттарды калыптандыруу үчүн жаман адаттардан арылуу керек. Биринчиси. Экинчиси болсо, жакшы адаттарды калыптандыруу үчүн ошол адаттарга жардам берген заттар биздин жаныбызда жүрүш керек. Мындай айтканда, көргөнүн кылат, көсө түрткөнүн кылат деп биздин көз алдыбызда ошол калыптандыргыбыз келген нерселер болуш керек. Үчүнчүсү болсо, туруктуулук боюнча айтылат бул жерде.
аны мен мурунку тил влогторумда дагы айттым эле. Мисалы бир жумада бир жолу 3 саат же 5 саат машыгып, спорт менен машыгып койгонго караганда күн сайын 10 мүнөттөн 15 мүнөттөн көнүгүүлөр жасап машыгып турган алда канча пайдалуураак, алда канча эффективдүүрөөк дейт. Тил үйрөнүүдө, китеп окууда дагы ушул нерсе айтылат. Мисалы чоң бир нерсени бир кылып, анан бир жума чарчап жаткандын ордуна күн сайын аз аздан кичинеден кылып отуруп көп жыйынтыкка жетсек болот деген мисал бар да. Көптү көрсө көл болот деген бул дагы мисал болот ушу 3 пункттун. Ушул 3 пунктту мен аябай жакшы эстеп калгам, жазып алгам, инстаграмга да бөлүшкөм. Ушул 3 пунктту силер дагы сөзсүз түрдө колдонгонду сунуштайм. Китепте ушунчалык пайдалуу, аябай биздин көйгөйлөрүбүздү чечкенге жардам берген аябай көп фишкалар, ыкмалар сунушталган. Мисалы сенин көйгөйүң мынау. Мисалы бир адатта калыптандыра албай атасың, анткени сенин көйгөйүң бул болушу мүмкүн, тигил болушу мүмкүн. Аны мынтип чечсе болот, тигинтип чечсе болот, мындай кылсаң болот, тигиндей кылсаң болот деп ар бир көйгөйгө, ар бир жетишсиздикке мисалдар менен көрсөтүп берген да. Мен ошонун ичине толтура өзүмдүн көйгөйлөрүмдү, өзүмдүн кемчиликтеримди, каалбаган нерселеримди көрө алдым. Ичинде аябай жакшы нерселер бар. Мисалы прям ар бир бетинде ушунчалык пайдалуу кеңештер, биздин жашообузда кемчиликтер жана аны чечүүгө чечимдер сунушталган, көрсөтүлгөн. Бул китепти 3-4 айдан ашык убакыт окудум окшойт. 2022-жылы кышта окудум. Бул китепти ошол негизи көп эмес, 100 бир нерсе эле бет электрондук варианты. Бирок ошончо аз эле нерсени кээ бирки жерлерин кайталап окуганга туура келди. Кээ бирки жерлерде мисалы көнүгүүлөр берилет, ошол көнүгүүлөрдү аткарып, тажрыйба эме кылып, практика жүзүндө жасап көргөнү туура келди. Ошого 3-4 айдан ашык аябай сиңирип, жаттап, кайталап окуганы аракет кылдым. Буюрса дагы окуйн деп атам. Силер дагы сөзсүз түрдө окугула. Ал китептин ичиндеги пайдалуу фишкаларды, ыкмаларды мындай кыска видеоролик менен эле жеткирүү жетишсиз. Ошого силер дагы мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ушул китепти сөзсүз түрдө окугула. Китептин орусчасынын электрондук варианты менин Telegram каналымда бар. Ошол жака кирип электрондук вариантын алсаңар деле болот, же кагаз түрүндө китепти алып окусаңар да болот. Мен негизи кагаз түрүндөгүсүн алып окуганды сунуштайм. Анткени ал жака чийип, керектүү жерлерин белгилеп, көтөрүп жүрүп, мынтип окуганы ыңгайлуу да. Өзүңөрдүн ыңгайыңарга жараша ушул китепти сөзсүз түрдө окугула. Прям бардык жактан, кесибиңерде болобу, спортто болобу, уйкуда болобу, же башка темаларда болобу, бардык жактан силерге жардамы тие турган китеп. Бүгүнкү чыгарылышты аягына чейин көргөнүңөргө рахмат. Буюрса пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Буюрса силер да ушул китептерди окуп, жашооңорго пайда аласыңар деген ойдомун. Кийинки чыгарылыштардан, кийинки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта тургула. Анан силерден сураныч, кайсыл темаларда влогдор чыгышын каалайсыңар, кайсыл темаларда сүйлөп беришимди каалайсыңар, ошолорду эгер сунуштарыңар болсо комментарийге жазып койгула. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта тургула.